23 февраль мекенди коргоону кесип катары тандаган ул кыздарыбызга ыраазычылык билдирген өзгөчө күн. Арнамыз парс, жоопкерчилик деген уулуу түшүнүктөр алар үчүн тарых барактагы кур сөз эмес, күн сайын аткарылып жаткан ыйык милдет. Бүгүн биз Ички иштер министрлигинин ички аскерлерин 7702 аскер бөлүгүндө турабыз. Бул бөлүк Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун түздөн-түз колдоосу менен жана Ички иштер министрлигинин милиция генерал-лейтенанты Улан Ниязбековдун демилгеси менен курулган. Рота тур. Рота тур. Рота тур. Yerinden geleceksin bugün oylun. Al üçün mekeninde suyu oylun. Genişke jet alavız engsep жүргүн. Perinde can duylan dögenen koysun. Tar jolda taygalansa kamça жаның. Азыр биз аскер бөлүгүнүн ашканасындабыз. Бул жерде жоокерлерге күн сайын бир нече мал ысык жана сапаттуу тамак берилет. Анда эмесе жоокерлер менен чогуу тамактанууга отуралы. Не билем, сагынганда ата-энемдин эстегенде жашоо көз карашым, умкуум, акыл эсим өчүп, жашоо көз карашым жаңыдан күч алат. Ата-энемдин эстегенде бул жактан өзүнчө бир дух алам, мотивация алам. Ата-энемдин эстеген сайын өзүмдү жакшы туtsam аталат. Өзүм 4 бүт тууган болом. Үйдүн эң кичүүсү жактоочу. Келечекте буюрса милиция кызматкерин болсом деп санайм. Бир саат кеттерине жетебиз. Атамекен бул мен үчүн атамекен эк мурас, атамекенди коргоо ата бабалардан калган. Мында жер мекенибиз, ар бир жаран өзүбүздүн мекенибизди сүйүшүбүз керек. Мекенибизди колдоп бактап, ұрпақтарға, кейінгі ұрпақтарға қалдырамыз. Мекенін қорғау абзел деп düşünüyorum. Kırgızstan büyük doğulordun ekeni. Elim batır, dilim kurç, kızıl menin jelegim. Bilim jana güç menen biz dünölükö jetebiz. Berebiz arnap gelegin. Elim kırgızım öçtü debegin. Dayım jakşılık omtul bir aldıgan elegin. Jigit sen de seze bil, işen gelet tezegin. Желбиреткен бийиктикте кыргызымдын желегин. Урматтуу жоокерлер жана бардык эр азаматтар, жүрөгүңүздөрдө мекенге болгон сүйүү өчпөсүн. Ар намыс менен ак ниеттик, кайраттуулук менен туруктуулук ар дайым жолдошуңуздар болсун. Асманыңыз ачык, элибиз ынтымактуу, жергебиз тынч болсун. Ушуну менен бүгүнкү сюжетибизди жыйынтыктайбыз. Ар бир жоокерге жана бардык мекен коргоочуларга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана жаңы бийиктерди багындырууну каалайбыз.